Барыңыздарга салам, кымбаттуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Кыргыз улуттук телерадио берүү корпорациясы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен өтүп жаткан Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагыбыздын кастинги берекен нурун төккөн жер Манас атабыз Каныкейнебиз жердеген Талас облусунда. Атагы дүйнөгө таанылган Чыңгыз Айтматов жана ошондой эле нечендеген залкарлар, батырлар, таланттар чыккан жер. Бүгүн Талас шаарыбыздын таланттуу айым мырзалардын таланттарына көп болосуздар. Сиздердин кызматыңыздарда мен Руслан Адылбек уулум. Бүгүнкү кастингди биз баштайбыз. Алыстан келген адамдар кеткисиңе келбейт ай Таластан. Талас облусу Кыргызстандын түндүк батыш жагынан орун алган, өлкө ичиндеги территориясы жана калкынын саны жагынан эң аз жана чакан облус. Чакан облус болсо дагы башка облустардан таза абасы жана тоодон соккон салкын жели, Манастын күмбөзү жана ага байланыштуу ыйык жерлер, тоолор, эстеликтер, саймалуу жазуулар бар таштар, өңкөрлөр, булактар менен айырмаланып турат. Өзүңүздөр байкагандай, кезектеги Кыргызстан жылдызы 2022 заманбап музыка тармагындагы вокалдык сынагынын кастинги эң чоң Манас эпосу менен дүйнө элине таанылган, андагы каармандар Манас атабыз, Каныкей апабыз, ошондой эле чыгармалары 180ден ашык тилге которулган Чыңгыз атабыз жердеген Талас облусунун Талас шаарындагы Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында болуп өттү. Assalamu alaikum. Саламат. Атыңыз? Нурмухаммед Али. Нурмухаммед Али. Талас жергесин кооз эле айтып кетиңизчи. Кандай кооз жерлер бар? Негизи эле Талас жеринде жалпысынан кыргыз жергеси кооз жерлерге бай. Анын ичинде Талас облусунда эң эле баягы бардык кыргыз билген Манас орду. Андан тышкары бул айылдан жогору, айылдан чет жакта ушундай бир кооз жерлери аябай көп. Мен билгенден жогору жактан 5 таш, ылдый жактан Кара Коюн, андан ары улай дагы кете берет. Негизи эле кооз жерлери абдан көп. Көп. Ал эми Талас жергесинен чыккан залкар инсандар кимдер бар? Залкар инсандар бул эң эле биздин акылыбызга, оюбузга келген Чыңгыз Айтматов атабыз, жалпы дүйнөгө белгилүү. Андан соң Капар Медетбеков, мына ушул драма театрдын аты берилген. Андан соң айтышарга теңи жок, айтылуу акын жеңи жок. Андан улай дагы башкалар бар. Азыркылардан кыргыздын баягы аттын кашкасындай таанымал Алуу Туткучев дагы ушул Талас жергесинен болот. Эстрададан? Эстрададан көп эле. Чекесинен айта турган болсок, Мирбек Атабеков, Султан Садыралиев, Кайрат Пирмбердиев, Турдакун Ниязалиев, Шерхан Апкулов жана башкалар. Демек, сизде жалпы залкар инсандардан кыргыз эстрада деги эле кыргыз шоу бизнестен маалымат бар, 100% бар экен. Демек, бул жерден дагы билинип отурат, сиздин музыка болгон мындай кызыгыңыз 100% экен, э? Деги эле музыка сиз үчүн эмне? Музыка бул менин жан дүйнөмдүн талабы. Бала кезден эле мен өзүм жан дүйнөм менен сүйүп, ырдап, музыкалык аспаптарда ойноп. Жалпысынан музыка бул менин көкүрөктөгү өнөрүм, талантым жана хоббим, мындайча айтканда. Чоң рахмат анда, ийгиликтер болсун, ийгилик коштосун. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Айзада. Айзада, даярдыктар кандай? Даярдыктар буюрса жакшы ниет менен келип отурабыз. Бул кастингди каяктан уктуңуз? Кече эле уктум, өзү Инстаграмдан көрүп калдым. Ошол. Демек, соц тармактардан көрүп, биздин жардаман анан келип отурасыз. Ооба. Үйдө ким чыгармачылыкка жакын? Үйдө апам, эжелерим бардыгы ырдайт, бир туугандарыбыз баарыбыз менен ырдайбыз. Ошол өзүмдү сынап келүүгө деп. Демек, сизде тамырдан бар турбайбы, таланттар? Ошондой десем. Негизинде канча жаштан баштап ырдайсыз? 5-классыман баштап ырдайм. Сахналарда чыгып жүрөм. Ошол. Демек, сахнага чыгып жүргөн инсан, мен ойлойм, Талас жергесинен чыккан залкар инсандарды тааныйт деп, э? Талас жергесинен чыккан залкар инсандар кимдер бар? Кимдер тааныйсыз? Эч ким тааныбайт. Чыңгыз Айтматов? Чыңгыз Айтматов, ал жазуучу да. Залкар инсанбы? Залкар инсан. Талас жергесинен чыккан залкар инсандардан Чыңгыз Айтматов. Ал эми кыргыз эстрада өкүлдөрүнөн ким бар? Ошону билбейт экем. Мирбек Атабеков чыккан. Арсен, Омар.
Сиз эми сахнада чоңойгон кыз экенсиз, сахнада жүргөн кыз экенсиз. Эми азыр түшүнүп атабыз, Айзат Айзат кичине толкунданып, бир жагынан чыгармага даярданып атат, кичине толкунданганда да көп нерсени унутуп атат. Толкундамайбыз, Айзат баары жакшы болот. Буюрса өзүңдү колго алсаң, мен ойлойм болгон талантыңды көрсөтөсүн. Ийгилик болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Сезимдер кандай? Сезимдер толкунданып жатам, ачыгын айтканда. Негизинде сенде тажрыйба барбы? Деги эле сынактарга катышып жүрөсүңбү же бул биринчи сынакпы? Кичинекей кезимде сынактарга катышкам, көп сынактарга. Өзүм азыркы учурда музыкалык окуу жайда окуйм. Демек билим бар. Билим бар. Бизден байги фонд 500 000 сом. Эгерде сиз 500 000 сомду утуп алсаңыз, эмне кыласыз, эмнеге коротосуз? 500 000 утуп алсак, биринчи доживем ошол күнгө чейин. Эгерде утуп алсаңыз, элестетиңиз, утуп алсаңыз эмне кыласыз? Утуп алсак, негизи шаардан үй алмакпыз. Үй алмаксыз, азыр. Буюрса, анан Талас жергесинен чыккан залкар инсандарды билесизби? Кимдер бар залкар инсандардан? Биздин өзүбүздүн ошо музыка чөйрөсүндөгү айта кетсек, өзүбүздүн ырчылардан Атабеков бар, Мирбек Атабеков. Залкар инсандар кирет. Залкар инсандар. Чыңгыз Айтматов, Чолпонбай Төлөбердиев, дагы Алы Туткучев кирет. Залкарга кирип калды. Сизде эгер мүмкүнчүлүк болгон болсо, кыргыз эстрада өкүлдөрүнүн ким менен дуэт ырдамаксыз? Эгер албетте мүмкүнчүлүк болсо, кубанычым менен ырдамакмын, Мирбек Атабеков менен. Мирбек Атабеков менен, албетте кыялдар орундалат, болгону ал кыялдарга аракет кылыш керек дейт. Сизге ийгиликтерди каалайбыз, толкундамаңыз, буюрса, жакшы жаңылыктар менен бир аздан кийин жолугабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат, ийгилик болсун. Салам алейкум. Алейкум. Атыңыз? Нурлан. Нурлан, менин билишим боюнча сиз былтыр келгенсиз. Келгем ага. Кандай болду эле? Былтыры эмне катачылыкка кетирдиңиз эле? Эсиңизде барбы? Жок, эсимде калбай калды ушу. Эсиңизде калбай калды. Ал эми быйыл ката кетирбейсизби? Ката кетирбеңге аракет кылабыз. Ката кетирбеңге аракет кыласыз. Жашыңыз канчада? 16. 16. Быйыл 16га толдуңуз. Толдум. Эң сонун, эң негизгиси 16 жаштан 30 жашка чейин деген бизде талап коюлган. Дал ушул талапка сай келет экенсиз. Деги эле өзүңүз канча жаштан баштап ырдайт элеңиз? Мен өзү 4-нчи классыман баштап ырдайм. Ошондон бери үнүмө аракет кылып ырдап жүрөм. Ал эми өзүңүз сынактарга катышып, деги эле лауреат болуп, же болбосо гран-при алган учурлар болду беле? Жок, былтырдан баштап эң биринчи сынагым ушу Кыргызстан жылдызы болду. Демек, аягына чейин ушу Кыргызстан жылдызына ушу финалга чейин чыгып, гран-прини алайын деген пландар бар. Бар. Эгерде быйыл өтпөй калсаңыз, аркы жылда келесиз. Келем. Качан жеңесиз, анан келбей койсо, Ии. Азамасы барекелде. Өз негизинде мырза деген да ушундай болуш керек. Өзүнүн кыялынан эч качан кайтпаш керек. Эгерде быйыл өтүп калып, финалга барып 500 000 сомду утуп алсаң, эмне кыласың анда? Мен ата-энеме үйгө жардам берем. Өзүң эмне аласың? Өзүмө. Мен билбейм, алдыга план кое элек, мынанча 500 000 сом. Буюрса, чоң рахмат анда сизге. Дагы да ийгиликтер каалайбыз. Сүрдөөңүз, болгон талаптарыңызды көрсөтүңүз, ийгилик болсун. Айтканыңыз келет. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Гулиза. Гулиза, даярдыктар кандай? Жакшы эле буюрса. Бүгүн канча чыгарма даярдап келдиңиз? Көп эле. Көп деген канча чыгарма? 3-4. 3-4, бирөө кыргыз тилинде, Кыргыз тилинде, өзбек тилинде, анда кыргызча. анда кыргызча. Деги эле өзүңүз канча тилде ырдайсыз? 2 тилде ырдайм. Өзбекче, кыргызча. Өзбекче, кыргызча. Буюрса, Талас жергесинин, Талас облусунун намысын коргоп, борбор калабыз Бишкек шаарына барсаңыз, финалдан дагы утуп чыгып 500 000 сомду утуп алсаңыз, эмне кыласыз, эмнеге коротосуз? Буюрса, аны да көрө жатарбыз. Негизде планда барбы? Эгерде мен утуп калсам, дал ушундай нерсеге жумшайын деп. Мен утуп калсам, өзүмдүн кыялымдагы ишке ашырам. Жана ошондой эле бул кыялымды ишке ашырып, көптөгөн нерселерге жардам берүү менен алектенем. Өзүңүз канча жаштан баштап ырдайсыз? Өзүм быйылдан баштап ырдап атам. Быйылдан баштап ырдап баштадыңыз. Үйдө барбы чыгармачы инсандардан? Өзүм эле. Өзүңүз эле ырдайсыз. Кичине толкундоо бар, сезип атам. Толкундоо бар, албетте. Көбүнчө эмнеден коркуп атасыз? Көбүнчө ар бир адамдын сүрө болот дейт го, ошондо сахнага чыкканымда өзүбүздү жоготпой ырдашыбыз керек да. Азамат, биз сизге тек гана ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ийгилик болсун, чоң рахмат.
Келген жаш таланттардын арасынан таластын намысын коргоп келүүгө татыктуу финалистти тандоо үчүн Калыстар тобунун курамын Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драм театрынын адабий бөлүмүнүн башчысы Кубан Эстебесов, Талас шаардык маданият бөлүмүнүн ырчысы, Талас шаардык мэриясынын оркестринин жетекчиси Алтынай Карабаева, Талас райондук маданият үйүндө музыкант болуп эмгектенген Жаныбек Дүйшеналиев, Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынагынын эл сүймөнчүлүгү номинациясынын жеңүүчүсү Дастан Мырзаев, музыка телеканалынын продюсери Канат Култаев түздү. Таласта музыкалык окуу жайы жок болсо дагы, дээринде музыкага шыгы бар, ыр менен жашап ырдаганды сүйгөн таланттар келди. Бүгүнкү кастингке келген катышуучулардын аткарган чыгармалары, сахнада өзүн алып жүргөндүгү менен Калыстар тобун канчалык деңгээлде канааттандыра алды? Азыр биргеликте чогуу көрөбүз. Qué bella cosa la giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta, l'aria fresca parecchia una festa. Qué bella cosa la giornata sole. Алладан кийинки чеберим, жан атам, жан жүрөгүм, санамдын күч кубат демисиң, сүрүнсүң терегим, калтырбас аязга, ызгарга, таянар тоо аскарым, жан атам, жанымда сиз барда, жап жарыгар таңым. Калбымда менин даглар салсаммы, берген гүлүмдү алмай кетсаммы. Калбымда менин даглар салсаммы, берген гүлүмдү алмай кетсаммы. Ласковое солнце мое в паутине облачных дней, только как увидел ее, стало и светлей, и теплей. Заиграло сердце капель, и в душе проснулся апрель. И любовь, что долго спала, обрела два белых крыла. Аппак гүлү сунам апа, картай бачы, ак сарай курам сага, картай бачы, алдың алтын төшөк беремин деп, чок кармап турам апа, Si sono giorni in cui non dormo, penso a te. Non ho Natale da una volta nella vita, eppure è stato solo un momento che non va. Speriamo che sia finita, come vorrei, amore mio, come vorrei che tu mi amassi, amore mio. C'è che stasera troppo triste, troppo uguale, non passe più senza di te. Come vorrei, amore mio, come vorrei che questa moda ci va via, non si
si sciogliesse come fa la neve al sole senza parole. Çekip yıllardın bir yıllarında kezikti suyu otumi kumarıma sezimsiz açılbagan bul suyumdu saktadım ömrümdü ni akırına bulutlar arasından sen izleymin buyruksuz baktım kenin men bilip etmin keçikken bul suyumu işen albay mahabat gölüne men çöküp geldim mahabat gölüne men çöküp geldim. Kayç ötkün taqdir meni jolgo çögüp Silerdiň ak bulutlar ay joldoş kılıp Men gelip altın kumdu gölcegine olduram eskerüme içten sızıp olduram eskerüme içten sızıp Gözüңді көрдім, тағы өлең өрдім Көңілді биліп толқыңыз Шабыл қайтару, жолық байқалу Мендегі мәңгі қорқыныш Шабыл қайтару, жолық байқалу Мендегі мәңгі қорқыныш Ойдағы көңіл, ойдағы томын Жетпейсің жаным қойылып Тербеті толсын, қиялда жүрсің Жүректі өзің ойылап Тербеті толсын, қиялда жүрсің Жүректі өзің ойылап Remember the walls I built. Oh baby, they had to burn down. It didn't even throw a fight. It didn't even make a sound. I found a little late to win, but I never really had a doubt. Standing in the light, you hello. I got in my angel now. It's like I've been awakened. Every role I had you're breaking. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna show too out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see you hello. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel you hello. You know you're my saving grace. Қалыпағын кигені кезде Асқасы көк асманға тигені кезде Мен дағы
Кастингке мурунку жылы катышкан жаш таланттар кайра дагы өзүн сынап көрүү үчүн келип катышып жатса, андан сырткары атайын борборубуз Бишкек шаарында окуп, атайын кастинг үчүн Талаш шаарына келип катышкан улан кыздарыбыз дагы болду. Катышуучулар жөн гана ырдап койбостон, Калыстар тобу берген тапшырмаларды мыкты деңгээлде аткарып жатты. Аркы жылдан быйылкы жылда эмне айырмасы болду? Эмнени ырдадыңыз? Эмнени өзгөрттүңүз? Быйылкы жылы кичине формат өзгөртүп, биринчи чыгармам кыргызча минус эмес, клавишан менен ырдадым, клавиша менен аккомпаниатор коштоп берди. Андан ошол болду. Андан кийин былтыркы жылга караганда быйылкы өзгөчөлүк, быйылкы деңгээл жакшы экен да. Конкурсанттардын катышуу деңгээли жакшы. Чыгармалар да жакшы, баары сонун болуп атат. Чоң рахмат, анда ийгиликтер болсун. Буюрса жыйынтыкта бир келип турганбыз, Ийгилик болсун. Наргиза азыр өз талантын көрсөтүп биздин катарыбызда толуктайын деп турган учуру. Наргиза кандай болду? Жакшы, буюрса. Толкундандыңызбы? Эмне ката кетирдиңиз деп ойлойсуз? Албетте толкундандым кичине. Эмне катачылык кетирдиңиз? Катачылык кетиргендери жокмун деп ойлойм. Буюрса баары жакшы болсо өтүп кетейин деп ойлойм. Демек, ырдаган чыгармаңыз өзүңүздүн купулуңузга толду. Толду, ооба. Деги эле бул кастингге канча күн даярдандыңыз? Бир жума деп айтсам болот. Бир жуманын ичинде даярдандым. Демек, бир жумалык даярдыкта азыр көрсөттүңүз. Калыстар тобу андан башка сын пикир айткан жок. Жок. Мыкты, кандай болду? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы эле болду. Ооба. Жакшы болгондой эмес го. Билбейм, менин настроением түшүп атыр, өзүмдүн настроением. Неге түшүп атат? Билбейм, кандай ырдадың деп. Негизи жюрилер башкача эме кылат экен да, анан ырдаган жоксуң каякта билбейм дегендейчи. Жок, сиз өзүңүз ырдадыңызбы? Ооба, ырдадым. Ырдадыңыз. Ырдаганыңыз өзүңүздүн купуңузга толду. Ооба. Демек, баары жакшы. Ооба. Калыстар тобу кемчилик айтып айткан жокпу? Кемчилик айткан деле жок. Эсеме кандай болду? Жакшы. Эмне жакты, эмне жакпады? Баары жакты, жакшы болду. Калыстар тобу башка катышуучулардын чыгармаларынын 2 куплет, 3 куплетке чейин окуп атат, көбү толук уккан учурлар да болот. Ал эми 2 чыгармадын биринчи куплеттен аяктап калган себеби эмне болду? Билбейм. Сиз сүрдөдүңүзбү? Жок. Сүрдөгөн жоксуз, толкунданган жоксуз. Жок. Кандай деп ойлойсуз? Өтөм деген ойдосузбу? Ооба, буюрса. Буюрса өтөсүз, Ооба. Чоң рахмат, ийгиликтер болсун. Фаркат кандай болду? Жакшы эле, буюрса. Бир чыгарма аткардың, бир эле чыгарма аткарган биз байкадык. Эмне үчүн? Анткени мен бир эле чыгарма дайындагыныма байланыштуу мен билбей калдым. Негизинде өзүң жаттап жүргөн, өзүң билген чет тилдик чыгарма бар беле? Орусча же казакча? Жок, мен жабан кыргызча ырдайм. Тек гана кыргызчаларды ырдайсың, Демек, сенде бүгүнкү кастингде бир гана кемчилик, дал ушул репертуардан, анан тилден болуп калды. Ооба, мен кыргызча ырдайм көбүнчө негизи. Орусча ырды эле көп ырдабайм. Көп ырдабайсыз, Чоң рахмат анда. Ийгиликтер каалайбыз. Рахмат. Эмне болуп атат? Жакшы болуп атат. Атайын тияктан турганыңыздан келип угуп атасыз. Кандай ырдайт экен? Жакшы, тембру жакшы экен. Кандай деп ойлойсуз? Бул бала өтүп кетиши мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Сизчи? Эми биз билбейм, былтыркы болуп да возрастной категория болуп калып калбасакпы деп атабыз. Кандай болду? Жакшы. Калыстар тобу эмне деп айтты, эмнелерди суранышты? Эчтеке деген деле жок. Жөн эле бир бийлечти, болду. Ошону чыгарып коюшту. Демек, башка катышууларды чыгарма суранса, сизден би суранышты. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Билбейм. Кандай айтышкан жок, жөн эле бир бийлеп бер деди, ырды коюп берди, бийлеп берди. Болду, чыгып кеттик. Негизинде өзүңүз буга чейин сахнада ырдайсыз да? Ооба. Сахнада ырдап атканда бийлеп ырдайсызбы же ордуңуздан туруп эле? Албетте бийлеп ырдаш керек. Бийлеп ырдайсыз. Демек, Калыстар тобу жакшы эле ойдо азырынча? Азырынча. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө толук жыйынтыкты көрө аласыздар. Экрандан алыста биз менен бирге болуңуздар. Мыктылардын арасынан мыктыны тандоо Калыстар тобу үчүн бир кыйла кыйынчылыкты жаратты. Анткени келген жаш таланттардын бардыгы татыктуу эле. Музыкалык билими жок болсо дагы, вокалы, харизмасы күчтүү жаштар келип, Калыстар көпкө ойлонуп, чечим чыгара албай турду. Себеби чыгармачылык мындай өнөрлүүлөрдү баалап отуруш өз жакшы жумуш да. Себеби дегенде жаштарыбыздын арасында өсүп келе аткан, жаңыдан таланты талпынып, элге көрүнөйүн деп аткан
bir топ таланттарыбыз бар экен. Мына 20-га жакын ар кандай мындай возрасттагы таланттарыбыз катышты. Бирок алардын ичинен дагы мындай тандалмалуу айтканда бир 4-5 жогорку баага татыктуу ырчылар экен. Ал эми калгандары дагы баягы кулактандыруудан угуп алып барып катышсак болобу деп талпынып жүргөн балдар кыздар экен. Эми алардын да келечеги астыда баягы Москва шаар бирлигинде курулуп калбайт дегендей, алар дагы келечекте мүмкүн жакшы ырчылардан болуп кетчү. Оор болду. Себеби ушул катышкан балдардын бир 50% болбосо дагы 40% ушул мен кол алдында чоңойгон, көз алдында чоңойгон ырчы кыздар, уландар болду. Аларды баамдап, биринин көңүлүн калтырбай, калыстык кылуу аябай оор болду да. Келечекте мен оюмча ушул балдардан дагы көптөрдү үмүттөнөбүз. Дагы ушундай көптөгөн долбоорлорго катышып, биздин таластын намысын коргойт деп ишенем. Жаш таланттардын деңгээлин өстүрүш үчүн ушундай долбоорлор батыраак болуп турса, ошондо биздин жаш таланттар, жылдыздар чыкканга көбүрөөк жардам болот да. Себеби дегенде биздин Таластын областында музыкалык училище, окуу жайлар жок да. Башка областка караганда. Болгон эле музыкалык мектеп. Анан башкасы теги Бишкектен барып жогору жактан окуп билим алат. Бирок өзүнүн таланты менен ушинтип эле чыгып атат да. Ушундай долбоорлорубузга катышып калышат, угуп калса. Укканы келет, укпаганы дагы канча көп. Бүгүнкү кастинг купулума толду. Анткени ушул Талас облусунун жаштар көп экен негизи Талас облусунда. Аябай таланттуулар келди, биз суктанып эле карап отурдук. Ошентсе дагы башка облустардан айырмаланып, финалист бир тур менен тандалып алынды. Анткени аткаруу чеберчилиги, көп жылдык тажрыйбасы, харизмасы менен башкалардан айырмаланып турган мырза Талас облусунун финалисти болууга татыктуу катышуучу деп калыстар тобу бир добуштан чечим чыгарды. Анда эмесе финалист менен таанышып алыңыздар. Талас облусунун финалисти Бектур Султанбеков. Талас облусунун намысын финалда татыктуу коргоо үчүн Бектурга ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстан жылдызы 2022 вокалдык сынабыбызды көргөндө эле Талаш эргесинде болуп өттү. Ал эми Талас облусунун намысын коргош үчүн Бектур тандалып алынды. Калыстар тобунун чечими менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат. Сезимдер кандай болуп атат? Күттүң беле? Албетте күткөн эмесмин. Аябай жакшы даярданып, жакшы ырдагандар бар экен. Ошондуктан күткөн эмесмин. Өзүм да азыр дагы деле титиреп, колум калтырап отурат. Ишене албай. Кандай аракеттер болот? Бүт колуман келген аракетимдин баарын жасайм, бүт колуман келген күчүмдү жумшайм, буйруса. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы да айта кетели, өздөрү көргөндөй эле Талас облусунун намысын эми Бектур коргойт. Жалпы Талас облусунун тургундары эми бардыгы финал учурунда экран алдында Бектур деп өзгөчө дем күч берип отурат. Ал эмеске ийгиликтерди кылабыз, ийгилик коштосун. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убактыбыз аягына келип жетти. Өздөрү көргөндөй эле жаш таланттарына дагы көп болдуңуздар. Сиздер кызматыңызда да мен Руслан Азылбек болдум. Кош айткан алыспыз болгону кийинки кастинг Нарын облусунан көрүшкөнчө.